Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык радиосунун угармандары. Мен Темиров Нургазы, Кадамжай районуна караштуу Кызылбак айылдык фондунун Москва шаарындагы төрагасы боломун. Бүткүл дүйнөнү каптап турган азыркы учурдагы кара илдет кичи мекенибизге дагы түйшүк болуп турган кез, ушул убакытта жалпы жамааттын демилгеси менен айылыбызга, айылдагы ФАПка эки ИВЛ аппаратын жөнөттүк. Ошондой эле Бишкек шаарындагы Молдонияз Кызылбак фонду менен биргеликте дары дармектерин чартын рейстер менен алып жөнөттүк. Айылдагы ФАПты врачтар менен байланышып ичин ремонт кылып жатабыз. Ысык суу, муздак суу жана башка медицинский жабдыктардын сатып алуу боюнча иш жүрүп жатат. Кол кабыш кылган мекендештериме, жердештериме терең ыраазычылык билдиргим келет. Бир максат, бир тилек менен Кудай кааласа ушул оор кырдаалдан чыгуу үчүн ушундай соопчулук иштерди кылып атабыз. Менин аты жөнүм Бекболот Гыламов, көтөрмө айыл өкмөтүнүн активистимин. Жардам берүү штабын түзүп, айылдагылардын, Бишкектегилердин, Москвадагы коомдордун, Кызылбулак коомдук фонддордун ошол фонддор менен биргеликте айылдагы ФАПка, ГСВга, үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна колдон келишинче жардам кылып атабыз. Бүт коомдор менен биргеликте 500 000 сомдук дары дармек, коргоочу костюмдарды тапшырганбыз. Кээ бир жок дарыларды азыр Москвадан заказ берип алдырып атабыз. Буюрса айылыбызда бир тойкананы, Агырга аттуу тойкананы азыр стационарга айландыруу максатында кроваттарды ташып барып, ошол жерге штатив заказ берип, ошолорду коюп, кемчиликтерин толуктап атабыз азыр. Буюрса мобилдик топ түзгөнбүз. Ушул айылыбыздан чыккан жигиттердин, бүт дүйнөдө жүргөн жигиттердин башын бириктирип, азыр бардыгы жардамга колун сунушууда. Мен Кадамжай районунун Кызылбак айылынын тургуну Эргешев Газыбек. Биз коронавирус апаты башталганда биз деле ооруп чыктык. Андан кийин уже биз сакайып чыккандан кийин өзүбүздүн айылды болбоду дегенде колдон келген жардамды көрсөтөлү деп биздин алып берген каражаттарыбыз костюм, плащевканы алып бердик, градусниктерди алып бердик, перчатка нитрилный, перчатка виниловый, маска трехслойный маскаларды алып бердик. Жана ошондой эле защитный щиттерди алдык, очки защитныйларын алдык. Жана ошондой эле жанагы противочумный костюмдарды алдык. Андан сырткары бүт деңгээлди жетишерлик кылып, резиновый сапогтордон бери алып, бүт баарын даярдап бердик. Мен Кызылбак айылынын тургуну Эширбаева Баргүл болом. Жардам берип атабыз. Элибиз акча чогултуп, топтогондор малина топтоп, Ош, Бишкек шаарларына жөнөтүп атышат. Жардам болсун, аз-маз болсо дагы элибизге деп. Жапаргүл эже, айыл элинин арасында ооругандар барбы? Же алдын алуу максатында уюштурулуп атабы бул? Жок, биз кокус эле ооруп калса, элге жардам болсун деп аракет кылып атабыз да. Оорубай калсак ошол дары дармектерди Кудай буйрса иланчы болсо күйгүзүп эле таштайлык. Бизге жетпесин ушулору деп жакшы ниеттүү болуп атабыз да эле. Элдин мындай оору жөнүндө маалыматы канчалык? Коргонуу чараларын кандай көрүп атышат жергиликтүү тургундар? Биздин тургундарыбыз башынан эле ушул көчөгө чыкпай аракет кылышып, маска тагынып чыкса дагы, колдорун таза жууп, ошого аракет кылышып атат. Маалыматы жакшы элдин. Менин аты жөнүм Кадыров Нургазы Ибрахимович. Кадамжай районунун Кызылбулак айылынын тургуну болом. Учурда Россия Федерациясынын Москва шаарында фармацевтика тармагында эмгектенем. Бул 2 ИВЛ аппарат, бир нече пульс оксиметр, бир пикфлуиметр, ошондой эле 70 000 рубль өлчөмүндөгү дары дармектер жардам көрсөтүлдү. Айта кетчү нерсе, ушул Кыргызстанда азыркы учурда жок болуп аткан Кликсан жана ошондой эле антибиотик, ошондой эле пневмонияда колдонуучу ингаляционный растворлор алып жөнөтүлгөн. Баарыбыз биргеликте ФАПтын жетекчилери менен түздөн түз байланышып, Москвадан дагы да болсо дары дармектерди жөнөтүүгө даярбыз. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Кыргызстаныбыз ушул апатты жеңип чыксын. Саламатта болуңуздар. Москвада жүргөндөр, Россияда жүргөндөр бардыгы. Анан Бишкектеги жердештерибиз ушундай кылып четте калышпай мына бизге
ушул да жардам беришип атат. Мына азыр биз алдык Москвадан келгендерди, Ростовдан келгендерди, Бишкектен келген керектенүүчү каражаттарды алдык. Эми анан мына өзүбүздүн айылдагылар чогулган аппараттарды алдык. Айылдагыларга четте калгандар бизге жардам беришип атат. Жардамыңыздарга чоң рахмат. Эми ушул жанагы өкмөт өзү айткандай баардыгыбыз бир жакадан баш бир жеңден кол чыгара турган болсок, баардыгыбыз биримдикте иштесек, бул ооруду дагы жеңебиз. Жана айткандай ушул артында дагы жакшылыктар болсун. Ушул рахмат силерге дагы ушул бизге ушундай жардам бергениңиздер үчүн элибизге. Биз дагы ушул элибизге жардам бергенге даярбыз. Рахмат.